махаббатым суранамын мени кечиргин. Мактанчу нерсе болуп атат. Казакстандан сунуштар түшүп атат, аябай көп. $10,000 Жок, жок. $20,000 Жок, жок. $2,000 Ошондон Корея келбеди бизге, туурабы? Көчөгө чыксам. Баары рамён жейт. Азыр экөө бүтөрүнө рамён бышып калды. Стройкада иштедик, баягы кирпичтерди чыгарып. Чачыңыз боюнча. Түшүндүм. Суроо бербей эле кой, айтып берейин. Эшикти жапчы деп туруп анда разговор болду. Жапсаң эшик деп туруп анан сүйлөшөт дальше. Башында 30 миңге бюджетте койгом да, негизи. Бул жерде бирок нюанстар болуп калды. Биз баягы убакыт саатыбызда даярдыгыбыз жок болуп калды. Салам алейкум достор. Сиздер менен Нурлан Мирзаматов жана бүгүнкү коногубуз Эрмек Маматов. Өзүм жөнүндө кыскача айтсам, Жалал Абад областынын Майлуу шаарынын кулуну болом. 84-жылы 13 октябрда төрөлгөм. Ошол Майлуу шаарында окуп, ошол жакта гимназия мектебин бүтүрдүм. Ассаламу алейкум, урматтуу Мирзамат Влог каналынын көрүүчүлөрү. Биз болсо мынакей EA Films'ке келдик. Бул жакта Эрма байкелердин офис экен. Ассаламу алейкум. Куш келипсиңер. Киресиңер. Бул жакта Стайлиш го, стайлиш буйруса жаңы эле ремонтту бүттүк. Киргиле. Ошол кичкей продакшн буйруса EA Films деген жаңы продакшн ачып атабыз. EA Films деген бул EA Sport деген барга. Ошондой эле EA Films деген EA Эрмек Айдимхан. Эрмек Айдимхан кинолору. Стиль сиз тандагансызбы? Бул ушул Азимхан экөөбүз акылдашып, художник сүрөтчү инибиз менен акылдашып, кыргыздын колоритин, биздин тоолорду Олар колго тартылган экен да? Бул колго тартылган бар. Анан бул жакта бүт элек. Бул жакта биздин кыргыздын кинолору, дүйнөлүк хиттердин баягы постерлери болот. Өзүбүздүн да бул жак кичине бүт элек. Буйруса, жакын арада даяр болот толугу менен. Бул жак неме окшойт а? Мындай сценаристтер отуруп алып, келечекте. Ооба, буйруса сценаристтер болот. Азырынча чакан офисибиз, бул жерде баягы монтажер отурат. Бул жагында ушул анимация, дизайн менен жасаган балдар отурат. Төр жакта азырынча Азимхан экөөбүз, режиссер экөөбүз бир офисти бөлүшүп атабыз. Бул жакта режиссердун, директордун орун жайы. Отуруп көрөйүн да тартпачы. Директор болгон кандай экен делечи. Азимхан чайып келчи де. Ошол азырынча мына жаңы баягы Азимхан стендаптардын үстүндө сольный ошол кечеси боюнча жеке анан кинопроекттер боюнча азыр кыскача ошо жумуштар жүрүп атат. Азыр сериал жайында буюрса бир проект тартабыз. Ошонун үстүнөн сценарийдин үстүнөн иштеп жатат. Дагы бир жолу кыскача айтып кетейин достор. Эрманын сонун жаңы ыры чыккан Кечиргин деген ыр азыр мына TikTok аркылуу, YouTube аркылуу Казакстан шоу-бизнес жана Кыргызстан баягы платформаларда дөңгөлөп аткан кезде Махаббатым суранамын мени кечиргин. Мага жаның бар бир мүнөт сайын керексиң. буюрса мындан да көп прослушивание, просмотрлар болот деп үмүттөнөм. Буюрса. Бир жума болуптур, уже 200 миң просмотр болуп калыптыр. TikTok'та миллиондогондой уже прослушиваниялар болду окшойт. TikTok'то общий совокупность алган 10 миллиондон ашып кетти. Публикациялар эле 20-30 миң бир эмеден аккаунттан. Андай аккаунттан 30-40 болуп кетти. Ар биринде 500 миң, 800 миң, миллионго чейин просмотрлар да. Баса айтып кетейин, Эрма по совместительству продюсер. Жаңы кинолор чыккан, биринчи өзүңдүн баягы жеке продюсердик тасмаң, режиссерүңөр, коллегаң, партнерүң режиссер катары Азимхан Рахатов менен бирге толук метражды көргөндөр болсо, дам жол белгилеп кетейин, баары эркектер үчүн деген тасма, Баары эркектер үчүн тасмасы чыккан. Азыр этно медиадан көрсө болот, буюрса кинотеатрларда прокат эми жаап элекпиз толугу менен болуп атат кээ бир кинотеатрларда. Ошол биринчи проектибиз. Азимхан жаш режиссер, мен жаш продюсер, дебюттук продюсер баягы ким айтып аткандай
бир кино тартып эле продюсер болуп алабы депчи. Эми айтып билем, ушуну ат коюлуп калды, продюсер деген. Ушул тармакты тандаганда эмне чечет экен негизи? Мен ойлойт элем баягы бюджет, анан кайра актаганын көбүнчө карап туруп анан багыт чечип, анткени көп эле комедия тартат, көп эле мындай бир жанрда тартып берет анан. Ооба, эми баягы биз дагы анализдеп, өзүм бизнес жаатында жүргөн соң, кийинки проектке жылыш үчүн ал жагын да карайбыз да, коммерция жагын. Биринчи албетте биз чыгармачылыкты биринчи орунга коебуз. Бирок азыр продакшн ачып атабыз, бул жерде команда иштейт, баягы ар биринин баягы жумушун камсыздандырыш үчүн биз коммерция жагын да карап атабыз да, ошон үчүн комедияда тарталы деп атабыз, драмада тартсакпы деген ой бар. Келечекте бардыгы. Кипки болуш керек экен да баары. Ооба, ооба. Жакшы. Өзүңүз негизи мындай ошонун баарын эске албасаңыз, кайсын тандайт элесиз? Драмабы же комедиябы? Мен сүйүү жагына кетмейм. Мелодрама. Комедийный мелодрама. Комедия менен аралаштырып, сүйүү жөнүндө, эки жаштын сүйүүсү. Анткени баягы заманбап азыр баягы сүйүүнүн баркы кетип калгандай сезилип атат да, жаштар оңой эле ажырашуулар болуп атат, оңой эле баягы бири-бирин сүйүүнүн баркы кеткендей сезим калды да, ошон үчүн мен өзүмдүн ставкамды ушул сүйүү таспасын тарткым келип турат. Баягыдай эски сүйүүнүн баркын кайра эле ачып берип. Сүйүү жашайт, жашап келет деген. Буга чейин чоң проектилерде иштедик. Руслан Акун деген баарыңыздарга белгилүү баягы режиссер, Кыргызстан эң мыкты режиссер десем жаңылышпайм. Ошол Руслан Акун менен В поисках мамы деп апамды издеп деген биринчи баягы частында ошол жерде продвижениясында иштеген менеджер болуп. Көк бөрү, буга чейин баягы Салам Нью-Йорк деп ошолордун баягы продвижениясында жардам берип жүргөм да. Баягы мага өзүмө жагат. Бул баягы 2010го чейин кафеде иштеп жүрдүм да. Чыгармачылыкта жүрдүм, шоу бизнесте жүрүп, анан 2010 үйлөнүп, анан жеке ишкер катары болуп бизнеске кетип калдым. Бизнеске кетип, бирок ошол эле учурда мындайча айтканда баягы бизнестен кайф ала албай атам да. Ар түрдүү чөйрөдө иштедим. Кондитерка менен иштедик, машина менен иштедик. Япония, Америка, Кореядан машиналарды алып келдим. Тиге недвижимость менен, баттерелер менен. Бирок чыгармачылыкка жаным ошол жака тартып турат да. Баягы кино менен иштегенде кинодо бир айлап уктабай айттык да. Казакстан, Бишкек, Алмата, Бишкек, Алмата, Бишкек болуп, бирок ошончалык кайф менен чарчайсың да. Шоу бизнестен азыр баягы баары келип финансыга такалат да. От баш менен кирип кете албайм да. Анткени бул жактан биртке акча түшүп турбаса, бияка вложение керек. Азыр мен шоу бизнесте мынакей продакшн ачып атабыз. Продакшнга оборудование алып атабыз. Бунун баары акча. Аны алып койгондон кийин эле акча түшүп баштабайт. Азыр бир балдарды команданы чогултуп, баягы вложение жасаш керекпиз. Ал 1 жылдын процессин 2 жыл болуу процесс. Вкладываться этиш керек, балдарды өстүрүш керек. Баягы бир ритмге киргенче мен ал бизнестерди таштай албай атам да. Ушул баары эркектер үчүн кино тасмасында ошо Азимхан менен чогуу иштешип калдыңыздар да. Анан мага дагы эле мындай суроо жаралып атты, эмне үчүн Азимхан депчи. Эмне үчүн Азимхан? Эмне үчүн Азимхан? Чачы болгон үчүн деп. Экөөбүздүн чачыбыз тармал деп. Бизди шампунь бириктирет деп. Биздин ойлорубуз бир, чачтарыбыз бир деп. Бул суроо көп берилди. Эмне үчүн Азимхан деп көп эле баягы сунуштар түшкөн. Бирок мага мындай сырттан көп эле убакыт Азимханды байкап жүрдүм да. Өзүнүн креативи бар, өзүнүн көз карашы бар. Анан эң жакшысы баягы адамгерчилик жагы, бул жумушка болгон иштерман деп коет го. Аябай иштерман, эмесинен кайтпаган бала да. Анан адамгерчилик жагы мага көп жагат. Чыгармачылык жактан дагы ушул экөөбүз топ келишкенбиз да. Мисалы ушу сизге окшогон бир Эрма деген байке бар дейли. Азимханга окшогон дагы учурда бир өлө креативи кайнап жүргөн ушундай балдар болсо, ошолор көбүнчө келип мындай предложение кылганда, иштешели дегенде кандай көп каталарды кетиришет? Көбүнчө мындай сиз көп деп болот атпайсызбы? Жаштардын бардыгы эле баягы шашылып эле эмнени карайт да.
финансы жагын карай берет да. Келип эле ошо маселени мончо акча бюджет болуш керек, анан мончо иштей коебуз деп ошол сөздөн баштаганда эле мен көп болгон ошондой учур. Аны айтып эле келатам да, мен ошол жерден токтотом да. Анткени кишинин көзүндө баягы келечекке карап бир тарыхта сонун бир материал тарыхта кала турган нерсе ташташ керек да. Өзүнүн аркасынан из калтырыш керек да. А көбүнчөсү эле баягы финансовый жактан караганда албетте мага деле финансы жагы кызык. Бир хитти тартып чыгарсакчы. Бирок мен баягы арканды ары таштап иштешчү киши менен иштешким келет да. Көз карашыбыз бир келет тургандайчы. Жаштарга жакшы инсайт болду окшойт. Барганда эле акчаны айта бербей, идеяны, анын канчалык баалуулук берет, кызыктуу экендигин далилдеп бериш керек экен. Далилдеш керек. Бирок бар эле мындай эмес болуш керек, Балким бул сиздин өзүңүздүн баалуулуктарыңыз. Эми бирөө үчүн айта албайм, мен үчүн ошондой. Мен баягы тыйын маселесин экинчи орунга коем да. Мен үчүн чыгармачылыкка эмне үчүн кайтып келдим деген суроо да. Чыгармачылыкта мен баягы баарына түшүнүктүү болуш үчүн кайф алам. Буга чейин баягы биз оокат деп жашап келгенбиз да. Үй салыш керек, анан машина алыш керек. Ал баалуулуктар албетте кызык, бирок ал баалуулуктарды биртке артка коюп, азыр мен үчүн чыгармачылыкта мен ушунчалык эргүү алып атам. Могул ушу биздин офиске келип эле могул жерде толтура Азимкан экөөбүз отуруп толтура идеялар келет да. Ал нерсе мага жагат. Бул чыгармачылыктан мен чарчаганым мен үчүн бул сон чоң эргүү да. Мен эс алам бул нерседен. Ошон үчүн мен кайра чыгармачылыкка кайтам деп чечтим. Чыгармачылык менен иштейм. Ушундай. Чыгармачылыкта эмне маанилүү? Талант маанилүү же акча маанилүү? Чыгармачылык чыгармачылыкта ийгиликкө жетиш үчүн бул аябай эбегейсиз эмгек. Баягы орусчасын айтат го, талантами не рождается, ими становится дейт. Углубленная практика деп ушундай сонун китепте бар да. Код таланта депчи. Ошондуктан баягы бир гана максат коюп ойлор бул аздык кылат. Действие керек. Бул чоң эмгекти талап кылат. Кантип мына ошол ырчылыкка келип калган? 90-жылы Советский Союз баягы бузулгандан кийин, 91-жылдан кийин апам баягы тайнемдер менен бир туруп калдык да. Анан апам өзүчө баягы иштеп, квартира алам деп анын шаарга келип, Майлы суу шаарында. Ал баягы шаарда бизде немец, орустар аябай көп болгон. Майлы сууда. Майлы сууда. Производственный шаар болгон да. Анан ошо Совет Союз бузулгандан кийин орус немецтер кетип баштайт, Германия, Россиягачы. Анан апам квартира сатып алат. Квартира сатып алганда баягы эски буюмдарын сатыкка чыгарат. Тиги немкачы сатыкка чыгарып анан керектүүсүн алып, анан ошо бир фортепиано Красный Октябрь деген жалган айтсам 300-400 килограмм болуш керек. Ордунан бир 4 киши жылдыра албайт да. Анан ошону алып койчу дейт апамачы. Алып койчу мында десем апам карап, мен бизден үйдөн чыгармачылык киши болгон эмес. Бул чыгармачылык чөйрөдөн эч ким катышы жок да. Анан буну эмне кылам мен? Же ордунан жылдыра албайт экенсиң десе, эми балдарың чоңоюп атыптыр, алып койчу, символический 10 сом бер дейт. Эми ал кезде 10 сомдун деле күчтүү эле акча болчу. Анан ушу бай символический бер 10 сомго алып кой деген. Апам карап тура, мейли 10 сом болсо алып коюн деп 10 сомго алып коет. Анан 1 айдан кийин, же 3 айдан кийин болуш керек. Ошо пианинонун баасы апамдын 1 айлык маянасына чейин көтөрүлдү да. 1 ай, 3 айдан кийин болуш керек. 600 сомго сурап келишкен. Ошол кезде апам зарплатасы ошо 500-600 сом болсо керек эле. Анан ал убакта мен биртке ошо эми кичкейбиз, 2-чи класс, 3-чү класс болсом керек. Ошо тырыңдатып ойноп, ал кезде Ананайын деген хитр болгон, жаш кыял группасынын. Ананайын деп. Анан ошол ырды мен баягы ойноп баштадым да. Өзүм слухум менен эле ойноп, ал ырды, анан дагы бир-эки кыргызча хитрларды. Анан баягы өзүң эле үйрөнүп кеттиң ошо ойноп. Баягы подбирать этипчи, слухка эле. Биринчи этажда болсо Петр Семенович деген музыкалык мектепте, жаш балдар музыкалык мектебинде мугалим жашачу. Анан ал эми баягы угулат да, терезе ачык, астына угулат. Анан келип апам айтат экен, "Ти балаң бир немелерди ойноп атат. Эмеси слуху бар экен,
жөндөмү бар экен, музыкалык мектепке бербейсиңби депчи. Анан апам мен көрөлү деп биринчи мен фортепианоға баргам. Өзүм кызыгыпчы. Анан кичкеймин да, 2 жума фортепиано берип, ал көрсө агай өзү аккордеонист экен. Мен акырын алып өзүнүн классына окутуп коет. А мен окуп жүрө бериптирмин. Апам да баягы 2 смена иштейт да. Балам музыкалык мектепке барып атат, жакшы. А мен дагы баягы контролдогон киши жок, аккордеон берсе аккордеон ойноп жүрө бериптирмин да. Ошентип 5 жыл аккордеонистке окуп, аккордеон классын бүткөм, кызыл диплом менен. Бирок кызыгым болгон эмес. Достор, мынакей буюрса жаңы продакшндын да жаңы директору Азимхан Рахатов да бизге баш келип калыптыр. Assalamu alaikum. Жакшы. Иштер кандай болот? Жакшы. Бияқи буюрса жакшы, акырындан эми баштайбыз да. Кыргызстанда жаңы нерселерди киргизели, жаңы дем күч кубат менен жаңы көз караштар. Ушул Эрмек байке экөөбүздүн кабинетибиз бияк. Не кыласыз бияктан? Биякта эшикти жапчы деп туруп анан разговорлор. Жапсаң эшик деп туруп анан сүйлөшөбүз дальше. Ошо бияка Эрмек байке отурат. Кээде мен отурам, кабаганбыз да. А так байкенин өзүнүн орду бар да. Кемри 70. Биринчи кино тарттың. Ушул биринчи кинону тартканга канча күч кетти, канча убакыт кетти, канча жолду басып өтүп анан ушул кинону тарттың? 10 жыл болду. Эме Манаска тапшыргандан баштап ошо тамашоо бүтүп аткан убакыт анан стендапка киргенде акырындан кичине өзүңдү чоңойгонун сезип калып анан чото кино көрүп анан бүт мен тегерегенде байкелер кино тарта баштады да, тамашоодо барчы. Мен деле тартыла турбаймынбы деген ниет келди. Тамаша андай эмес. Алар тарта баштады, мага бир жакшы түрткү болду. Тартып керек экен. Бирок ал кезде тартыш оор, анткени эмнеге сен да жаштың, өсө элексиң, жете элексиң. Азыр кичине опыт бар, жашоону көрүп алдык, эмнени айтып бере алабыз деген. Азыр кино тартам деп жүргөн сага окшогон балким келечекте 10 жылы бар. Ошолорго мындай кантип 10 жылда эмес, андан кыскараак убакытта ушул нерсени ишке ашырсак, сенин тажрыйба болуп калды. Жок, эми негизи мен 10 жылдан деле эрте баштасам болмок, бирок бул нерсенин баары мен жанагындай көрсө кээде убакытты дагы сен билбейсиң, бирок туура эмес жака колдонуп коет экенсиң да. Көп нерсеге алаксыйсың, тиге буга ортодо Instagram чыкты, TikTok чыкты, жакшы адамдар чыкты, таттуу сүйлөгөндөр чыкты, анан бир айда мындай болосуң, 2 айда мындай болосуң дегендер чыкты да. Азыркы жаш кино тартам деген балдарга эмне демекмин? Көп китеп окуш керек экен, аябай көп китеп окуш керек экен. Сөз байлык күчтүү болуш керек экен. Ошол менде жок болуп атат. Анан эме насмотренность, кино көп көрүш керек экен. Анан бесконечное количество генерации идей, постоянно ойлонуп, то есть бизде мындай окуп да, бир идея жакса ошону тартам эмес. Бүгүн ал сага жагат, эртең сага башкача окут. Сенде деле барбы? Эртең карасаң чотто не очень да. Ошол үчүн сен, эгерде сен күндүгө эртең менен ойгонгондо ошол идеяны ойлоп атсаң, өзүң эле билбестен, значит бул сеники, значит сен ошону кылышың керек. А эгерде күндө ойгонгондон сайын жаңы идеялар келип атса, значит тигил анча эмес. Ошол идея өзүнүн жүрөгүңөнчү чыкпай калат. Фильтр экен да. Уктасаң, турсаң да чыкпай калат, ошон үчүн ошол менен жашаш керек. Бар эркектер үчүн идея ушундай болду эле сага? Бар эркектер үчүн да мен бул жакта көбүнчө өзүмдүн стендапта колдонуп жүргөн шуткаларымды киного колдонгом. Анткени билейин, мындай карасам ушунча эле бүтүп калабы дедим да, стендап шуткаларчы. Муну бир нерсе кылып туура пайдалана ал дегенде ошо ой келди. О чем говорят мужчины деген кино бар. Топ 250-ка кирет дүйнө жүзү боюнча. Кинопоискке кирсеңер, о чем говорят мужчины, ушул стилде да. Разговорный жанрда кино. Ошол киного менин формам туура келип калды. Негизи канча бир туугансыңар? 2 бир тууганмын, улуу агам бар. Мен атам жок чоңоюп калдым, 4-класстан баштап ата энебиз 2 жолго түшүп, анан 2008 атам менен чынын айтсам катташпай калдык. Ошол ажырашкандан кийин эле катташпай 2008 жылы ооруп ушундай кайтыш болгон да, көрбөй калдым мен. Анда Кытайда иштеп жүрчүмүн 2007-2008. Ошону бара албай калгам. Эми кийин барып Кур'ан окуттук.
көчүп келгенде баарыңар бирге көчүп келесиңер же өзүң эле келесиңер? Бишкекке? Жок, Бишкекке мен келгенде айтып атпайм, баягы конкурска келгем. Негизи конкурска келип эле калып кеттиңби же? Конкурска келип, баягы келсек 1000дей катышуучу бар экен. Биз баягы жерден кичке шаардан келдик да. Борборго келип, мындайча айтканда баягы мандраж болуп, кастингке кирип атабыз да. Сырт жакта турабыз, аябай киши көп. Досум кирди. Досум экөөбүз бир кирдик. Кирип, экөөбүз тең биринчи турдан өтүп кеттик. Ошентип анан биз Кой Ташка барып 1 ай жашап, 1 ай ошол жерден окудук, бийлегенди үйрөндүк, вокалды үйрөндүк. Ошол жерде жашап, проектте жүрдүк да 1 ай. Бул баягы Дом же Фабрика звёзддун аналогу. Фабрика звёзддун кыргызча аналогу болгон да, ушундай версиясы болгон. Кадимкидей күндө мастер-класс болгон, ал кезде Асоль Молдокматова, ушундай белгилүү Бангор группасында бийчилер бизди бийге үйрөтөт. Белгилүү вокалист Рафаэл Сарлыков. Бир жылдык планыңыздарда бул продакшнда канча киши иштейт жана? Эми башында мындай эле офис ачабыз дегенбиз да. Эми өзү отуруп бир-эки киши иштейбиз деп анан продакшн ачалы деп, чоң эле продакшн ачалы деп чечтик да. Анткени азыр предложениялар көп болуп атат. Кино, сериалдан сырткары баягы роликтер. Албетте баягы башында мынча кишиге деп расчет койгон эмеспиз. Баягы киши санын өзүбүз үчүн баягы условия түзөлү депчи. Бизде постоянно жумушка баягы монтажер, анимация жасаган киши керек деп. Анан Азимхан экөөбүз дагы буга чейин кофейняларда жолугушуп, ушундай да, офисибиз ушу кофейнялар болуп калган. Анан кой баягы жумуш жемиштүү болуш үчүн бир жерден отуруп иштейли деп, баягы рабочий атмосфера түзөлү деп анан ушул студияны алдык. Жалпысынан бир 150 квадраттай түзөт азыр. Бул жагында жакында үн жаздыруучу студияда ачабыз. Буйруса баарын бүтүргөн соң баарыңарды чакырабыз. Бул жерде кичи баягы мини открытие жасайбыз да. Анан 1 жылдык пландарыбыз болсо, бул жерде азыр негизинен бир 2 тасма, 1 сериал. Анан мен өзүмө план койгом, өзүмдүн жеке чыгармачылыгымда ар сайын 1,5 ай сайын бир клип ыр жаздырабыз деп, ошон үчүн үн жаздыруучу студиядагы жакында буруса ачылат. Бизди эмне дагы такшалтты, 90-жылдагы оор учур аябай такшалтты да. Мен 3-класстан баштап ар жерде иштеп баштадым. Стройкада иштедик, кирпичтерди чыгарып. Ал кезде бизде Малисуда свалкалар бар. Свалкадан лампочка, бракованный лампочкаларды алып, биз лампочкаларды жасаганбыз. Жаңак бизде мисте өсөт, фисташки деп мындай түшүнүктүү болуш үчүн. Жайкысын 10 күн ушу фисташки теребиз. Фисташки терип 1 жылдык өзүнүн окуу куралдарыбызды, үйгө, мебель, ушундай нерсеге чейин таба турган акча иштечүбүз да. 3-класстан баштап иштеп баштаганбыз. Апам 2 смена иштеген үчүн баягы камыр журуп, агам экөөбүз тамактын бардык түрүн жасачубуз. Апам баягы чарчап келет, бир көз караш менен да урушпайт, кыйкырбайт, бир көз караш менен карайт. Биз үйдү жалтыратып, подъезд, двор бүт жышып койчук. Ошол кезде аябай баягы айлык маянасындагы 6 айлап бербеген күндөр болчу да, эсимде. 6 айлап бербейт эле, анан 6 айдан кийин дагы баягы ун, күрүч, баягы хозяйственный продуктлар менен берип коет. Чындыгында аябай кыйын болгон да. Апам баягы келет, жумуштан келип эле жыгылып калат. Төрөт үйүндө ушу 35-40 жыл иштеди да. Чарчап келип эле жыгылат, анан биз баягы агам экөөбүз көрүп, эчтемке кылдырчу эмеспиз да. Агам камыр журуп берсе, мен ал кезде баягы духовка деген деле нерсе жок да. Сковородка менен плита болчу. Плита коюп туруп, ошо плитадан жасап коебуз да. Анан тамакты кичке кези менен эле апам канча акча ишти зарплатасын алып келет дагы, ошол шкафтагы пальто, костюмдардын бирөөсүнө салат. Болду, мен ошол жерден алып продуктуга мынакей мектепти бүткөнчү, мектеп бүтүп мен Бишкекке келгиче апам базарга барган эмес экен да. Кийин эстеп калат. Керт эрмек, мен ушу базарга барбаганымды сен Бишкекке кеткенден кийин сездим дейт. TikTok'о сиздин ырыңыз чыкканга чейин кандай карачысыз? TikTok'ту негизи баягы өзүмдү улуу мундарга деле, жаш мундарга деле орто жаштамын да, көп кошо албайм.
баягы убакыт өзүнүкүн ала берет экен. Трендтер баягы ушундай азыр заман болуп калды. Трендтер аябай бат өзгөрүп атпайбы? TikToкту негизи баягы карантинде ачсам керек. Ошондо бир чукуланып, бирке тартып баштап, кийин таштап салдым болчу. Баягы азыр стрим деп баягы прямой эфирлерге чыгып атышпайбы? Ал жакта чынында бир эмне керек? Цензура жок. Баягы билбейм, бул TikTok ким көзөмөл керекпи дейм да. Анткени беспредел болуп кетти чындачы. Мен ошон үчүн стримдер чыкканда токтобойм. Алардан өтүп кетем. Анткени эмеси жок да. Көзөмөл жок экен ал жердечи. Ошол жагынан биртке мен дагы башында ойлогом, блин, TikTok керек эмес окшойт депчи. Жаптырыш керек окшойт деп жашмын. Бирок туура колдонсо, бул аябай сонун инструмент. Туура колдонуш керек аны. Мен мынакей ырым боюнча айтып кетсем, кинону башында ошо биздин тиктокер жакшы эле реклама жасады. Ал жакта айтып атпаймынбы? Аябай сонун инструмент. Эгер жакшы бир контент жасап, бир команда менен чогулуп жакшы контент жасаса, сонун инструмент да. Ырымды чынында айтканда радиолор албай койгон. Бир да радио алган жок. Бир да радио алган жок, телевидение алган жок. Ошол TikToктун күчү менен, анан YouTube'тун күчү менен, YouTube каналдардын күчү менен ырса ырыбыз элге таанылып баратат. Радио, телевидениянын эле кереги жок болуп окшойт десе. Жок, эми кереги жок деп айтпайм, албетте. Дагыдай эмес. Иштеш керек, бирок менин эмне жагдайымда ушундай болду да, TikToктун күчү менен. Анткени бир радиодо жок ырыбыз. Кече немеде айтпасызбы? Кафеде ырдап, ресторандарда ырдап баштагам деп, жанагы сагынасызбы ошол ресторан? Мен азыр деле баягы убакыттын жоктугунан азыр приоритеттер башка болуп калбады. Мен азыр деле иштегим келет. Жумасына бир 2 күн таап болсо дагы, бирок бул ушундай да, ал жерге бир кирип кеткенден аябай чыгыш кыйын. Мен аябай кыйналып жүргөм. Көнүп алсаң, кечкисин баягы наркотиктей болуп эле тартат ал нерсечи. Эми баягы студенттик күндөрдө биринчиден бул финансы жактан аябай жакшы жумуш болчу. Күндө таза акча түшүп турат да, гарантированный бир сумма бар да. Анан ал көнүп каласың. Кээде ооруп үйдө жатып калсаң, кадимкидей тартат. Мен 10 жылдай аябай эле азыр деле бир жакшы сунуш түшсө, бир жумада бир 2 жолу убакыт тапсам иштемекмин. Ал проекттен кийин ошо кафеге орношуп, анан тойлордо уже выступать этип ал жерде 1000 сом деген акчалар таап баштадым. Биринчи гонорар канча болчу? Биринчи гонорар айтып атам го, баягы испытательный сроктон кийин бир чоң командага кошулдум. Алар уже күн сайын 160 сомдон акча төлөп баштады. Ал кезде баягы кафеде командада 4 киши иштесек, 800 сом, 1000 сом деген биздин өзүбүздүн гонорарыбыз бар эле. Анан 3-4 кишиге бөлөбүз да, ошондо мага 160 сомдон тийчү. Башында бир ай ошону 160 сомдон тийип, анан биринчи тойго чыкканыбызда, кандай той элесинде жок, 1200 сом акча беришкен да. Анткени тойго чыкканда биз уже бир $100 командабыз менен $200 чыгабыз. Анан ошондон мага уже 1200 сом бөлүп берди. Мен барып кафеден тамактанып, түштөнүп, эртең мененки тамактарды уже кафеден кылып баштадым да. Правда, Фрунзеде Ырахат деген кафе бар болчу. Ошол жерде иштеп калгам. Кабачная школа бул эң күчтүү школа деп эсептейм да. Анткени түрдүү ырдырдайсың. Клиенттер ар тармактуу да. Слушательдер ар түрдүү. Биз бир ырчы болгон менен алар түрдүү заказ келет. Ошон үчүн Восток болобу, Африка стилинде болобу, бардыгын ырдашка туура келип. Ар кандай жанрларды? Ар түрдүү жанрды ырдайсың. Бирок ошого жараша, сен иштегениңе жараша акча табасың да. Анткени клиент келип сураган эле ыр сенде болсо, считай 100 сом у тебя в кармане. 100 сом сенин чөнтөгүңдө бар да. Ошон үчүн репертуар кылып, эски 80-70 жылдагы ырларды да ырдайсың. Анан мен баягы биринчи ырымды жазып, бир ушундай предложение түшүп Кытайга кетип калгам 2007-жылычы. Бир клипти тартып, ал клип YouTube'да бар. Жылаңач Баатыр деп кийин мени этот неме десем жаңылышпайм, биринчи Кыргызстандын шоу бизнесинде мындай торс менен чечилип тартылган мен болгом да. Кыргызский Тарзан келиңден да. Кыргызский Тарзан болгон. Ал боюнча да көп историялар болгон. 2-3 проект ошентип мен жылаңач түшүп калгам да. Бирки тамаша торго түшүп калгам жылаңач тартылып. Суперинфонун башкы бетине ушинтип жылаңач чыгып калгам. Ошону жылаңач Баатыр деп баягы ал кезде да хейтерлер болчу экен.
ошо Суперинфонун эмнесинде сайтында жазып, эмне кийимиң жок калдыңбы, же хайп кылайын дедиңби, түрдүү комментарийлер болгон. Хейтер да? Хейтерлер ошол кезде де болчу экен да. Анан мен Кытайга кетип калгам. 2007-2008 мен Кытайда 1 жыл иштеп калдым. Ал жакта да ушу выступать этип жүрдүк да. Жалаңаш батыр болуп жүрдүң ал жакта? Жок, ал жакта жалаңач батырган жокмун. Проект Кыргызстанда проектте ошондой 2 жолу ушундай болуп калды. Жалаңач чечинипчи. Ошо жакшы сунуш түшүп, Кытайда 1 жыл иштеп, жакшы иштеп. Контракт менен 1 жылга Кабакао. Ооба, ресторан бар да, Шанхайский квартал деген. Үлүмүчү деген, Урумчи шаарында. Үлүмүчү деп. Үлүмүчү деп. Ошол шаарда 1 жыл иштегенбиз. Бизнес да кылганбыз. Товар жөнөтүлөр да. Товар жөнөтөт элек. Мен жөнөтпөгөн товарым калбады го. Аял кишилердин кийим, бижутериясынан, парфюмдан баштап, электроникага чейин, постельный белье баарын жөнөтүп жүрдүм. Болгону жаштык кылып коюп, мен ишенчектиги менен балдарга салып коюп, алар баары товардын реализациясын жакшы жүргүзө алышпай, акчам чачылып кетти да. 8 ай, 1 жылга жакын ошол кезде эсептесем, бир квартираны иштеген экем. Ошол кезде. Гонорардын негизинде эле. Гонорар ал жерде заказ укмуш болчу. Илгери ушундай аябай практиковаться этчи да кафеде. Азыр ошону кафе чөйрөсүндө билбейт экем, ал кезде биз зарплатаны карачу эмеспиз. Например, айына $1,500 маянабыз болсо, айлык маянабыз. Биз күндө $100 ошол кезде иштеп койчук. Бир күндө эсептейбир, ошондо $3,000 минимум заказдан түшчү да. Эми бойдокпуз, баягы кийинебиз, сотка алабыз, башка алабыз, ойнойбуз. Ошентип көп акчабыз ошону королуп кеткен да. А мындай эсептеп көрсөк, аябай сонун иштеген экенбиз. Мен бир квартира иштеп, бир машина иштеп келген да, негизи. Суммарына алгандачы, бирок баягы жаштык кылып, кичине ошо достор подавать этип койду да, акча келген акчамды чогулта албай калдым. Тиги товарда жатат, бул жака реализацияга коюп койдум, тияка коюп койдум деп, акчам $50, $100 деп атып, ушундай чачылып кетти акчамчы. Бирок өзүм үчүн чоң тажрыйба болду. Бизнес жагынан дагы, баягы достор менен кандай бизнес кылыш керек, ошол жактан чоң тажрыйба алып келдим да. Ошо 22-24 жаштагы азыр Эрмага барсаңыз, именно бизнес тармагында кандай кеңеш берет элесиз да? Досторду тандоодо, партнерду тандоодо, же негизи эле бизнесте эмне? Бизнести, досторду тандоодо албетте достукта баягы доверие деп коет го, ал жакшы нерсе, доска болгон ишеним. Бирок акча тактыкты жакшы көрөт экен да. Мен азыр ушуну түшүндүм. Азыр албетте партнерлорум менен жашоодо, жакын досторум менен дагы финансы жактан кээде жумуштар болуп калат ортобуздачы. Биринчи эмнен эле мен ушу финансы жактан тактыкты талап кылам, тактык жакты карайм да. Менден да кетпей турган, андан да кетпеш керек да. Анткени тыйын маселеси ошол эки жолго түшүрүп коюшу мүмкүн. Баягы кан досторду дагычы. Андыктан ошо баягы совет берет элем, кандай жумуш баштабаңыз, шашылбаңыз, изилдеңиз ал жумуш. Ал жумушка сиздин кандай мүмкүнчүлүгүңүз бар? Ошол жумуш сизге жагабы? Ошол жумушта сиздин баягы тажрыйбаңыз барбы? Анткени азыр сот тармактары кенен жайылган, изилдеп көрсө болот да. Эми ал кезде биз жашпыз, баягы энтузиазм, акча келет атат, мончо кошсок эле мончо түшө берет экен деп, баягы дос балага ишеним артып эле жумуш жасай бергенбиз да. Жок, ал жумушка кийлигишкенден кийин ал жумушту изилдеш керек, анан акчага так болуш керек да. 2010-дан кийин толугу менен кеткенде эмне кылып каяка кеттиң? Неге кеттиң жана? Эми ал жерде кандай десем, баягы эскиге кайрылгым келбейт. Ичара продюсерлер менен да келишпестиктер болуп калды. 2010-до. 2010-до. Процесс кандай болуп калды десем, ал жерде бирөөнү күнөөлөгөндө эмес. Баягы үйлөнөм деп калдымбы? Баягы бир тармактуу кетейин дедим окшойт да. Өзүмө ушундай чечим болду окшойт, үй бүлө же чыгармачылыкпы депчи. Анан баягы ортодо же чыгармачылыктан мынтип жылдыз болуп кеткен жокмун. Күнүлүк жүрүш турушка чыгат акча, бирок көп таппайсың. Көп таппайсың. Анан ошого баягы убакыт саатта келип калды окшойт деп 26 жашта болчумун. Анан үйлөнөйүн деп чечтим. Ошо толугу менен үй бүлөгө кетип, анан кайра содага кайттым. Сода сатып. Кандай болсо да бул жак тажрыйба бар деген. Кичине тажрыйба бар, сода сатыкка чыгып, келинчегим экөөбүз ошол жаш балдар кийим менен иштеп. Точка каякта ачтыңар? Магазин шаардан ачканбыз. Точкасы Ташрабаттан ачып, ошо мен сода сатыкка кирип кеттим.
Бир жыл өтпөй эле анан ушу кондитерка менен кичине иштедик, дос балам менен кошулуп Ошко барып жарым жыл Ошто иштеп келдим. Ал жакта да өзүм немеге байланыштуу, бизнеске байланыштуу кайра кайтып келип, анан машина ташып баштадым. Ал кезде Япония деп, япошкалар деп аябай ушундай соода аябай катуу жүргөн. Ошо Япониядан машина алып келип, аябай жакшы жумуш болгон 2013, 14, 15ке чейинчи. Акчаны топтодуң? Ооба, үй алдым. Шүгүр, жакшы эле иштедик, жакшы эле иштедик. Анан ошол машиналардан кийин кичине кино тармагына аралашып баштадым. 2014, 13-тө чыкты беле? 13-тө ошо баягы Салам Нью-Йорк. Салам Нью-Йорк ошоларга кичине баягы. Эми ал кезде Салам Нью-Йоркто кичине эле жардам берип жүрүп, поисках мамы баягы апамды издеп биринчи тасмасында толук андай командада иштеп калдым да. Кийин кайра эле баягы машина менен жумуш жакшы эле болуп атты. Кийин алып машиналарды арендага берип баштадым. Выкупка берип баштадым. 20-жылга чейин ошол жумушту жакшы өздөштүрүп келдим. Анан болбой эле баягы чыгармачылыкка тартат. Ошо чыгармачылыкка ооп кете бердим да. Анан азыркы тапта толугу менен эмес го, бирок чыгармачылыкка азыр бүт күч кубатым ушу чыгармачылыкка эмне кылып атам. Жумшап атам. Эми Эрма байке менен биринчи келип ушул кино сунуштаганда дароо эле макул болду. Эрмек байке мага өзү сунуштаган да. Акча толтура дейт. Несагыш керек. Тамаша. Эме биринчи негизи Эрмек байкени мен жаш кезимден бери билем да. Хит парадтарда катышып, жанагындай ырчылар менен ырдап жүрүп калгандан эле Эрмек байкени көрүп эле, бул байке менен кийин кино тартам деп койгом. Мектепте окуп жүргөн кезде анан кийинчерээк ушинтип бир чөйрөдө аралашып калдык. Мен Айремиксте иштеп жүргөндө байкеде ошол кошения көп келчү да. Анан бир күнү өзү айтып калды, идеялар болсо айт, иштешели деди, киного идея болсо деп. Андан кийин ровно 2 жылдан кийин келдим. Мен сразу барган жокмун, 2 жыл ойлондум, анан байке бир ой бар десем, давай деп калды. Баягы эле келбейт белең дейт. Эртерээк айтпайсың. Эми Кудай буйрса бар алды да, көз тийбесин деген эле сөз. Көз тийбей эле алдыга кете бериш керек. Биринчи проект үчүн өтө жакшы болду. Ачык показларда барып көрдүк. Көрүңүздөр, Всё, анда эмне сурап атат. Тамаша, атак болот. Бияк буйрса келечекте сериалдарды, чоң кинолор турат, алдыда YouTube проекттер турат, анан личный бренд дегендей бар менен иштешүүгө даярбыз. Бюджет канча болду тасманын? Башында 30 миңге бюджетте койгом да, негизи. Бул жерде бирок нюанстар болуп калды. Биз баягы убакыт саатыбызда даярдыгыбыз жок болуп калды. Сценарий бүткөндөн кийин Азимхан байке баштайлы. Күздө келип калды. Программа боюнча жайында тартыш керек болчук да. Программадан чыгып кетип күзгө барып калды. Байке команданы чогулталы деди. Команданы бир жумада чогулттук. Биз баягы даярдаган командабыз баары бош эмес болуп калды. Ошентип отуруп анан бюджетибиз чыгып кеттик да. Убакыт болбой калды подготовкагачы. Кинонун алдынан эгер 1 ай алдынан подготовка кылганыбызда, локация жагынан, бүт ушул команда жагынан мен 30 миңден чыкмакмын да. Бирок ошол 30дан ашып кетти. Канча процентке? 35 акырында баягы кино бүт эмне кылганда 35 менен чыккам, кийин реклама тияк ошо 40ка жакындап калды киносу. Эми баягы спонсорскийлер бар эле. Ачык эле айтып коеюн. Ошо спонсорский акчаларыбыз эле чыкпай калды, бирок бюджетибиз мен чөнтөгүмөн кеткен акча буйруса бүгүнкү күндө толук жабылды да. Спонсорский чыкпайт деле да, спонсорский да. Жок, эми баары бир акча кетти да, мен ошол эми бюджет эсептеп аткан. Эми спонсорский акчабыз ошол спонсорский болуп кала берди да. Өзүм чөнтөгүмөн кеткен акча буйруса чыкты. Ушакты аял жаратат, калганын эркек таратат дейт. Бул укмуш слоганды Эрмек Маматов байке ойлоп тапкан. Так, Азимхан мен акча берип атам, ошентип турат дейт. Тамаша. Жок, эме бул биздин слоган киного аябай сонун түрткү берет, кинонун названиясын ачат да. Так, эмнеге бар эркектер үчүн дегенде анан астын окуганда ушакта аял жаратат, калган эркек. Значит, эркектер аялдар жөнүндө сүйлөшөт турбайбы деген идеология бар.
ушуну наоборот биз таппай атканбыз да, байке келип бир эле сөз менен айтты уже, есть такое да. Эврика. Кино тартам десеңер, бардык нерсеге жүрөгүңөр менен ишенгиле дейм. Баягы акчаны ойлобой, эми албетте ар бирибиз баягы коммерция жагын карайбыз. Жакшы болуп калса акча табалы деп. Бирок мен баштан баштап Азимханды даярдап келем да. Азимхан даяр бо, акча таппай калышыбыз мүмкүн. Бул бизнес. Мен даярмын дейм. Анткени мага келип көп балдар айтат, Эрмек, мен бир 30-40 миң долларды эмне кыласың? Жаңы режиссер. Андан көрө ошол 30-40 миң долларды алып, өзүң личный бренд, өзүңдү 10 клип, 10 ыры жаздырып, хит жаздырып койбойсуң деп. Арасынан бирөө жарып чыгат. Ошону кылбайсың дейт. Мен айтам, кылам дейм. Бирок мага бул жактагы жагат дейм. Мен Азимхан менен иштеген жагат. Буюрса ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин жаш көрүнчө мындай статистиканы карасам 13 жаштан 24 жашка чейинкилер экен да, публикация жасагандарчы баягы. Ырың отрывоктарын жүктөгөндөр. Ушундай контингент экен да, ошол аябай кыргыз, казак бир туугандарга дагы аябай ыраазычылык билдирем. Бул жакка айтып койсоң болот ошол. Негизинен угармандар аркылуу биз ушундай жетишет экенбиз да. Эми азыр жетиштим деп айткандан алыспын, бирок ошол баягы TikTok'ты ачсаң, YouTube'ты ачсаң, Instagram'ды ачсаң, баягы комментарийлер, анан баягы прослушивание аябай жакшы болуп атат да. Эми ошонун баары угармандар да. Ошо казак бир туугандар аябай колдоо эме кылып атат да. Биз ойлоп турбуз бул казак ыр экен деп, бирок кыргыз бауырумдун ырларын биз угабыз, сүйөбүз депчи аябай жакшы комментарий калтырып атат. Ошол дагы баягы бир мотивация берип атат да. Азыркы учурда ошонун артынан мен экинчи ыр буюрса, мынакей азыр аранжировка, текстти жазып атат. Уже бир айда релиз кылып чыгарабыз да буюрса. Чынында айтсам, баягы бул олон бир жарым жылдан ашык былтыр жайында эле жүргөн да, үйдө отуруп баягы кыңылдап, пианиноно отуруп, гармониясын ойноп, мындай келген. Анан кийин Азимхан менен акылдашып, Азимхан мондай мелодия бар, кайсыл жерине деп, мага бир отрывок жөнөтпөйсүңөрбү депчи кинодон. Анан баягы эми сюжет билебиз да. Анан ошого жараша баягы трансформация болот го кинодочу. Баягы эки үй бүлө бири-бирин түшүнүп, ошол моментке анан текст айыкка берип атканда дагы ошондой түшүндүрдүк да. Трансформация болот. Кечирим сурайт, адам түшүнөт депчи. Анан ушундай текст келди. Текст жөнөткөн эле жакты магачы. Текстти жөнөткөн эле жакты барып, анан баягы ырды TikTok'ка чыгарды, мобилограф, тиктокер кызыбыз бар. Өзүнүн көрөгөчтүгү бар да. Бир нерселерди чыгарып коет. Мен эле ошол нерсени чыгарсам, ал бир комментарий менен жазып чыгарат да. Аныкы 100 миң, 2,5 миллион просмотр болуп кетип, меники 300-400 просмотрдан ашпайт. Анан кийин тип карадым, мейлі бар жаштардын өзүнүн баягы сезгени бар да, баягы трендтичи. Анан ушул ырды айттым дагы, Гүлиза деген кызыбыз бар, айттым, Гүлиза дедим, могул ырды ускори дедим. То есть темп жагын өзгөрттү дагы, баягы ускоренный, ремиксованный болуп калды да. Анан ошону киргиздик 2-3 аккаунттан чыгардык. И өзүбүздүн башка аккаунт, менин аккаунтуман кирбеди. Именно Гүлизанын аныкы деле бир 400-500 эле подписчиги бар. Бирок аныкын ал башкача бир комментарий эмне деп жазды эле? Бир нерсе деп жазганда, Ошо кечирген сөз менен байланыштуу. жок, азыр ошону унутуп атам. Подогрев жасап келди. Ким сурап атат эле могулурду? Ким ырдайт деп сурап, ошол подогрев кылып келип туруп, анан кийин ушул ырга публикация жасагыла, бирдеме деп чыгарган, и кетти ошол мененчи. Азыркы күндө бир аккаунттан 22 миң публикация ошол кыздыкычы. А просмотрлар 500 миң, 800 миң ушундай просмотрлар. Андан кийинки кеткен, көбүнчөсү ошо Казакстанда экен да. Неме айтып коюп кетейин, ыраазычылык билдирип, Самат Долотбаков досума чоң ыраазычылык билдирем. TikTok'тон аябай жакшы кетти. TikTok'тон аябай жакшы кетип туруп, анан кийин карасам, бир 7-10 аккаунт YouTube'да чыгарып коюптур. Анан Самат келип урушты. А мен YouTube менен иштеп көргөн эмес, биздин аккаунтубуз жаңы, каналыбызчы. Анан Эрма, сен трафигиңди жеп атышат, давай сага ачалы. Спидап версиясын сен өзүңдүкүнөн чыгар депчи. Анан койчу, бул эми мындай несерьезный болуп калат го, менин үнүм бирде ускоренный, мультяшный звук болуп атат.
жок десем жок чыгарабыз деп орозо ичинде болчу күндө экөөбүз офисине келип YouTube каналымдын тегтерди туура коюп берип бүт баарын баягы оптимизация жасап туруп анан кийин ошо спидап версиясын ускоренный версиясын чыгарып берди дагы. Бир ай турган клибибизден азыр 10 күн мурун чыккан спидап ашып кетти. 300 миңге барып калды. Азыр Сэм чапа, "Чё, Ерма, как там?" Говорю, "Хорошо", говорю, "уже под 300". Демек, ушул кино аркылуу дагы мамлекет болобу негизи эле элде бир баалуулукту берип, адамдардын жүрүм-турумун өзгөртсө болот экен да. Анан ошо азыр эми мисалы элестетели биздин маданият министрлигиби ушу кино продакшндары менен чогулалы, быйыл ушундай кылалы, могул жөнүндө көйгөйдү көбүрөөк айтып бергиле десе, мисалы силер ачыксыңарбы? Ачык анткени Кореяда деген ар бир кинодо правила бар экен. Корейский кинодо обязательно рамен жеш керек. Жанагындай салаттарын жеш керек. Яни очень аппетитно да кушают. И сен көрүп туруп апа деп ошон үчүн Корея келбеди бизге туурабы? Бар рамен жейс. Азыр экөө бүтөрмө рамен бышып калды. Рамен жейс. А бизде эле кыргыздын кинолоруна бир сцена отурганда 5 бармак жейсин деп койсочу. Өтөлсө сонунда. Отуруп эле проблеманы түшөт 5 бармактан уруп алат. Пропаганда 5 бармак, пропаганда семейного уюта и как бы кино көрүп алат. Чачыңыз боюнча. Түшүндүм. Суроо бербей эле кой, айтып берейин. Чачым эмне? Чачым баягы карантин башталды, бар жок жабык. 3 ай салонго барганым жок. Акча жок дегенде тамаша. Ошондон кийин өзүмө жагып баштады. Көнүп калдым. Анан 3 айдан салондор ачылгандан кийин деле биртке өсүп калгандан кийин 40 күн келбей калды. Кеским келбей өстүрүп ошондон кийин калып калды. Болгон бизде неме бар, кыргыздарда мындай чачын өстүрүп алса, өтө өзүнчө эле бир табу, башкача карашат го мындай деп жанан. Ошо мындай кээ бир туугандарыңыздан болобу, өзүңүзгө улуураак кишилерден болобу. Жалган айтпайм, кичине кырксаң болбойбу деген сөздөр. Кайсыл эмнеге чейин өстүрөсүң деген суроолор болду. Баягы айыл жерге барганда эмнеге өстүрүп атасың, бул эмне деген эмне? Мен айттым, бул баягы имидж өзүмө жагат. Өзүмө жаккан үчүн өстүрүп атам. Анан ар жерде болот, баягы бир жерге барсаң, мексиканец деген болот, итальянец деген болот, толтура. Кыргыз эмес да. Бардык улутка эмне кылышат. Өзүм көндүм, өзүмө жагат. Чачым узундугу болгону ушул жерден токтотом да. Андан ары кетпейт. Бирок сизди чачыңыз неме кыска кылып элестетиш мүмкүн эмес да. Мен да өзүмгө да көрүп сиңип калган да. Өзүм да көнүп калдым, азыр элестете албайм чачымды кыскачы. Кыска көрө албайм да. Кандай учур болбосун, дайыма мотивационный комплименттер болот да. Мен ошону балким кайсы бир деңгээлде ошол мен могул жеримде турат да. Ошон үчүн акыркы кезде мен ушунчалык музыкалык эрги болуп атат. Ырдагым келет, чыккым келет, жаңы ырларды жараткым келет. Ошол жагынан аябай. Мына кече эле партнерым менен отуруп азыр мактанчу нерсе болуп атат. Казакстандан сунуштар түшүп атат, аябай көп. Сунуштар түшүп атат, бир 4 киши бар. Ошол авторскийди бээр деп атышат да. Кечиргин. Ошол биз автордук укугу менен берсеңиз биз Казакстанга алып чыгалы деп. Мен азырынча багы мындай немесине чегине жете элекпиз. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анан ошол сүйлөшүп отуруп калып бир бизнесмен, чоң партнер досум бар. Мен сенден суранам, сатпа деди. Сатпа өзүң. Мындай кылайлы достор, бул чыгарылыш чыкканга чейин бул же сатылып кетет, же сатылбайт, бул финализация болот да. Бирок көрүүчүлөр үчүн айтып коелу, кандай суммалар сунушталып атат? Ошол ырыңды казакча түргө котортуп ырдап чыгайлы деген сунуштар. Эми ушул жерден сумманы айтпай коеюнчу, бул жерде баягы чыгармачылыкта кичине туура эмес болуп калат экен. Анткени эми бул жерде аябай көп эмне болуп атат. Мен баягы өзүм барктанбайын дедим. Бир жума, 2 жума берди, кимге сүйлөшүлсө, жакшы предложение жасаса, ошол кишиге берем дедим. А кавер катары ырдай бергиле дедим. Кавер кылып ырдай бергиле. Анан эле мына кече досум менен отуруп, алды айтып атат, Ерма, какая сумма? Речь о какой сумме? Анан мен мондай болот десем, бербейсиң дейт. Я тебя аудиторияга биздин көрүүчүлөргө айтып койчу суммасын. Кандай примерно бир ориентир болсун. 10 000 долларбы? Жок. 20 000 долларбы? Жок. 2 000 долларбы? Мен айтпайын деген себебим баягы чыгармачылыкта бир эле тыйынга таянбаш керек да. Бирок
бирок мен бул жагында карашым керек. Менде бул ырды алып коюп эле чыгарып коюп эле хит болуп аткан жери жок да. Бул жерде командабыз иштеп атат, креативный группа иштеп атат. Мен ал кишилерди тааныбайм. Ал ырдын тагдыры кандай болот? Ал кишилерге деле даяр материал болуп атпайбы, уже аты чыгып калган. Эми 100% хит деп айтпайм, бирок алар да жөн кайрылган жок да. Они тоже бул ырдан бир нерсени көрдү да, даяр материал. Мен ошону айтып атам, ошол материалды мына балдарга келип, балдарды разы кылып койгула. Мен сумманы деле озвучивать этпейм. Мондой десем эле кайра келип, какую сумму? Давайте мы вам такую сумму предложим, и, допустим, 50 мон площадкадан алат. Ар кимиси ар кандай баягы предложение жасап атат. Анан досум айтып атат, Эрма дейт, мен сумманы сага берем дейт. Мынакей студия ачам деп атасың, ошо студияңа эмне кылчы? Өзүң эле ырдачы дейт. Эксклюзив сен деле болсунчу дейт. Анан мен баягы немесин карап атам, дейм да Казакстандан бир аябай күчтүү аткаруучу алып ырдаса, мен сүйүнөм. Баягы алып туруп мен ырдагандан экесе сонун кылып туруп ырды дагы хит кылып, мындан дагы жардам берсе. Анын жашоосун улантырып, дагы өнүктүрүп кетти деп. Өнүктүрүп кетсе, мен ошол жагында карап турам. Мен бекер берген деле даярмын. Бирок действительно ошондой бир азыр эмнени көрсөм, аткаруучуну монтип алып туруп ырды жардырып салса, мен разы болом да, баягы ырга дагы жаңы бир дем берипчи. Ошол процессте болуп атат. Кеп баягы $5000, $1000, эми баягы символический беришсе, балдарды разы кылып, команда мотивация берип, эртең кийинки ырга бизде дагы клипмейкер турат, креативный директор, Азимкан режиссер, аларга, например, мен дагы келип берем, мынакей, биз биринчи ырыбызда монча иштедик, мынакей командага коюп, мына мондай оборудование алып атсак, аларга дагы мотивация болот деген ойдо да. Ошол. Негизинен досум айткандай эле тура, өзүң казакчасында ырда, кыргызчасында ырда, ремикстерди чыгар деп. Ал ушундай эмнени айтып атат да. Мен ошого эмне спонсор болоюн депчи. Өзүң деп атат да. Эми баягы биз азыр Кыргызстан рыногунда турган соң казактар деле ырдаса жаман эмес. Ал деле жаман эмес. Баягы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коеюн, ыраазычылык. Сен айтмакчы ошол угармандар, көрүүчүлөр, ошол дем күч бизге. Чоң дем күч. Баягы комментарийде эмнелерге жазганда аябай сүйүнөсүң. Ошо биз эмнени айтат элем, өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жаккан жумуш менен алектенсеңиз, жашооңузда бир күндө иштебейсиз деген ойду айткым келет да. Андыктан баягы акчанын, дүйнөнүн артынан жүрбөй достор, өзүбүзгө жаккан, жүрөгүбүздүн төрүнөн орун алган жумуш менен алектенсек, эртели кеч биз ийгиликке жетебиз. Ошондо сиз эч качан жумушка иштейм деп барбайсыз, болгону сонун көңүлүңүздү ачып, бир сонун кызмат өтөйм деп барасыз да. Ошондуктан сүйүктүү жумушуңуз менен алектениңиз дейт элем. Рахмат, бро. Сонун сөздөр. Буюрса, эми дагы расширение катары, кеңейтүү катары, ошо сиз айтып аткан звукозапись бул жакта экен да. Буюрса бул жакты. Биякта азырынча баягы ремонттук жумуштар башталды. 1 ай аралыгында буюрса бүтөт. Баягы айткандай чакырам. Толугу менен продакшнды бүткөндө, студиябыз бүткөндө чакырып бул жактан ачылыш жасайбыз. Буюрса жаңы ырлар, дагы жаңы кинолор менен дагы интервьюга келет окшойбуз, буюрса. Күтөбүз. Биздин эшиктер дайыма ачык. Чоң рахмат, офисиңиздерге ийгилик, продакшныңыздарга ийгилик. Кино болсо чакырып тургула. Көп келип, сюжеттер тартып тургула. Буюрса көп жаңы идеялар бар, бөлүшөбүз аны дагы. Силер көбүрөөк келип тартып тургула. Буюрса. Чоң рахмат. Рахмат.